Мугалим мен окуучума жарыгын чачып турган, мугалим мен чырпыкты жетилтип чынар кылган, мугалим мен булактын көзүн ачып, булак суусун чоң дайрага кошуп турган, мугалим мен окуучунун күлкүсүнөн дем алып, азыктанып жашап турган. Мен Гүреңкеев Бактияр Исанович 1987 жылы 24 майда Жети-Өгүз районуна караштуу Дархан айылында карапайым дыйкандын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келгем. 2010 жылы Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин кыргыз тили жана адабияты адистиги боюнча дипломго ээ болдум. Эмгек жолумду айыл жеринен баштагам. Бирок мектептерде өз ишин мыкты билген дене тарбия мугалими жетишсиз экенин көрүп, дене тарбия сабагынын татыктуу деңгээлде өтүлбөй жатканына зээним кейип, Бейшен Турсбеков атындагы Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын дене тарбия жана спорт багыты боюнча билимге ээ болдум. Бала кыялымдан бери мугалимдик кесипти тандап, максатыма жетип, учурда Бишкек шаарындагы Абдылда Каниметов атындагы номер 1 жалпы орто билим берүүчү жатак мектеп лицейинде дене тарбия мугалими болуп эмгектенип жатам. Мыкты мугалим болууга аракеттенип, учурдун талабына ылайык заманбап технологияларды пайдаланып, окуутунун инновациялык методдорун ар бир сабагымда колдонуп келем. Окуучуларым маалыматтын заманбап каражаттарына жана маалыматтык технологияларга ээ болуусун, зарыл болгон маалыматты өз алдынча издеп, анализдеп, кайра өзгөртүп түзүүлөрүн өнүктүргөн компетенттүү окуучуларды окутуп жатам. Менин педагогикалык максатым окуучулардын ишенимине ээ болуу, алардын жан дүйнөсүн байытуу, кыргыз интеллигенциясынын катарын толуктай турган сабаттуу, ой чабыты кенен, маданияттуу, дени сак, ар тараптан өнүккөн кыргыз атуулун тарбиялоо. Менин методикалык максатым ар тараптуу изденүү менен окуучулардын өз алдынча изденүүсүнө түрткү берүү, кеңири билим алуусуна шарт түзө турган окутуунун жаңы заманбап ыкмаларын колдонуу менен окуучулардын жогорку деңгээлде билим алуусуна шарт түзүү. Коомдун зор күчү мугалимге жүктөлөт деп Чыңгыз Айтматов айткандай, тандаган кесибимдин пайдасын окуучуларга, коомго канткенде жеткире алам деген ой мени тынчсыздандырат. Мектеп, ата-энелер коомчулук менен тыгыз байланышта болуп, азыркы жашоодо өз ордун таба билген, ар тараптан өнүккөн инсанды тарбиялайт деген миссиянын негизинде өзүмө учурдун талабына ылайык заманбап технологияларды пайдаланып, сапаттуу билим берүү менен окуучуну ата-энелер менен биргеликте ар тараптан өнүгүүгө тарбиялоо деген көйгөйдү жаратып, иш тажрыйбамды кеңейтип келем. Белгилүү кыргыз педагогу Сулайман Рыспаевдин адамдын бактысы жакшы мугалимден, жакшы насаат угуп, жакшы тарбия алгандыгында деген учкул сөзүнө таянып, окуучулардын жан дүйнөсүнө гүл өндүрүп, жүрөгүнөн түнөк тапкым келет. Окуткан окуучуларымды өзүм жашап жаткан доорго эмес, алардын келечегине багыттап, дени сак, сергек, таза муунду тарбиялоого аракеттенем. Тарбия берүү улуу иш. Ошол аркылуу адамдын келечек тагдыры чечилет деп Белинский айткандай, баланы тарбиялоодо үйдөн ата-эне, мектептен мугалим тарабынан көзөмөлгө алынып, эки тараптуу келишимдин негизинде иш алып барабыз. Мугалимдик кесип мамилелешүүнүн, тазалыктын, сооп жыйноонун, бала астында күндө сыноодо туруунун кесиби деп эл мугалими Мамады Байымбетов таамай айткан. Мына ушул күн сайын сыноодо туруучу кесип мени күн сайын изденүүгө, умтулууга, кенен ой жүгүртүүгө, келечекке жаркын көз караш менен кароого, баланын жан дүйнөсүнө үңүлүп кирүүгө, аларды берилип сүйүүгө үндөйт. Келечекте Кыргызстандын билим берүүсүнө өзгөчө салым кошсом деп ниет кылам. Анткени мен жөн гана бала окутуп эмес, сүйүүгө толгон келечек куруп жатамын. Балдар менен бар байлыгым мол бактым, балдар менен өткөн өмүр гүл өмүр, саламатпы агай деген сөз үчүн мен мектептен кетким келбейт бир өмүр.